Бүгін Бишкекте аттуу баштуу делген саясаттануучулар чогулуп, саясий сезон 2016 деген аталышындагы тегерек стол үстүндө талкуу өткөрүштү. Ага саясаттануучу Марат Казакбаев, Тамерлан Ибраимов, Эльмира Ибраимова, профессор Занидин Курманов жана башкалар катышты. Талкууда Кыргызстандын соңку кездеги ички жана тышкы саясаты тууралуу сөз болду. Ошентсе дагы талкуунун күн тартибиндеги башка маселеси бул конституциялык реформа болду. Кабарчыбыз Эркингүл Төлөнгызы баш мыйзамга карата өзгөртүүлөр тууралуу тегерек стол катышуучуларынын пикирлерин сурамжылады. Раскол общества, я считаю, раскол общества не будет все-таки. Эл арасында жарака болбойт. Азыркы каршылыктарды эсепке алганда оппоненттердин саны аз. Эгер региондорду алсак, ал жактагы адамдар муну колдошот. Анткени алар түшүнөт. 2010-жылы болгон жар-жайтты жок кылыш керек. Алар өзгөртүүлөр киргизилсин деп колдоо көрсөтүүдө. Оппоненттер конституция толугу менен өзгөртүлөт деп айтууда, бирок андай эмес. Кээ бир беренелерге эле гана өзгөртүүлөр жүргүзүлөт. Ничего подобного, меняют же определенные статьи, то есть поэтому надо слово термин поправки. Поэтому я считаю, что все нормально. В Кыргызстане начинает формироваться конституционное движение. Кыргызстанда конституция боюнча кыймыл башталууда. Мурун мындай жок болчу. Буга чейин конституция 9 жолу өзгөртүлсө да, элдин көңүлү кош болчу. Конституциянын бир дагы реформасы өзүнүн максатына жеткен жок. Эл мындан байыган да жок, бактылуу да болгон жок. Бул өзгөртүүлөр начар жыйынтыктарды алып келерине көзүм жетип турат. Дело в том, что Кыргызстан в своей политических процессах, по-моему... Кыргызстан өзүнүн саясий жашоосунда кайрадан эле баягы нерселерге келип атат. Кайталанып атабыз. Бийликтеги элита жана ал кабыл алып жаткан чечимдер мурда деле болгон. Экинчи, үчүнчү жолу кайталанып аткан нерселер. Бийликке бир жол менен эле келишип, ошол жол менен эле кетип атышат. Дежавюдай. Третий, если не второй, то третий раз, это точно.